Кезектеги достор, кайрадан ушул япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 12 декабрь 2021 жыл болуп калды. Азыркы видеодо көрдүңүздөр, эми эле япошкаларды көрсөтүп баштаганда электромобиль автоунаасы менен кичине кармалып калдык. Эми азыр мына ушул жердеги бүт бардык унааларды тартабыз. Бүгүнкү күндөгү баалары канча болуп жатат? Видеону аягына чейин көрүп, чогуу болуп туруңуздар. Алтеза 2001 жылкы объем 2 бимис мотор, басы $4800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салону. Toyota Altezа. Honda Accord күмүш түстөгү, дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы абалда. Азыр мындан ачып көрөлү, эшиги ачык экен. Коробка автомат, ачык түстө. Жыл 2004, объем 2, $6700. $6700, көзүндө жумушу жок, жакшы абалда. Бул жерде 2-4 объемдо газ, бензин, эстимо ак түстө, минивен автоунаасы 265 000 км жүргөн, жылы 2003, басы $7400. Эстимонун кузову жакшы экен, тондор сызылган жерлери жок, жакшы абалда. Mazda Demio малолитражка автоунаасы, жылы 2003, 1.3, басы $4,500 сатып жатыр, 260 000 км жүргөн. 260 000 км жүргөн. Анын жанында Fit күмүш түстө, жылы 2002, 1.3, 318 000 км жүргөн, $4,500. Honda Fit. Абсолют, Odyssey. Аз мына жакта бир катталуучубуз суранып калды, ушул Fit'ти барып тартып коеюнчу, жакшы абалдагы күмүш түстө Fit. Жылы 2002, көлөмү 1.3, коробка вариатор, расход 5.6, басы 5.8 сурап жатыр долларга. $5800, азыр салонду ачып көрөлү. Состояниясы жакшы, ушундай жакшы чехолдорду кийгизип турат, арты дагы ушундай. Родной краска. Краскасы өзүнүкү дейт, мотору провозу жаңы басылган. Коробка өзүнүкү? Коробка өзүнүкү. Мотору жаңы басылган, 1.3. 1.3 басылганбы? Дөңгөлөк жаңы. Мотору жаңы, дөңгөлөктөрү жаңы басылды дейт. Ушул Fit'ти көрүңүздөр. Баягы ушул Odyssey'ге келип токтогон элек. Бул Odyssey'дин абсолюту, жылы 2002, 2.3, коробка автомат. 270 000 км жүргөн, басы $6000. Ушул номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Состояниясы жакшы. Бул жерде ак түстө белый жемчуг Honda Accord. Дөңгөлөктөрү кышкы, жылы 2003, 2 объем, коробкасы автомат. Состояниясы жакшы экен, дөңгөлөктөрү кышкы. Honda Accord'ты азыр маалымат кагазын көрсөтөйүн. Басы $7000 дейт. Ушул эле жерде Honda Accord'дун жаңы кузову 3.5 объемдо, жылы 2010. Басы $11000. 2010 3.5, азыр эми эшиги жок экен, отуруштары кара түстө кожа. Артыңкы бамперинде парктрониктери бар. Жакшы абалда. Honda Odyssey Prestige 3 объемун көрсөтөйүн. Ушул жерде кара түстө турат. Odyssey дөңгөлөктөрү жайкы. Жылы 2000, объем 3. 189 000 км жүргөн, краска өзүнүкү дейт, басы көрдүңүздөр, жазылып турат.
Toyota Funcargo avtounасы өтө жакшы болду. Жылы 2002, 1.3. Басы $4,900 сұрап жатыр. Азыр салонны бір ачып көрөлү. Toyota Funcargo. Дөңгөлөктөр кышкы экен достор, $4,900 деп сұрап жатыр. Honda Accord кара түстө, жылы 2003, 2.4 газ бензин. Басы $6,999 деп жазып тұр. Полный комплектация, кожаный салон. Азыр эми эшиги жабык, дөңгөлөктөрү кышкы. Кыргыз номерде Toyota Crown Atlet дөңгөлөктөрү кышкы. Коробкасы автомат, жылы 2004, объем 3. Басы $9,300 сұрап жатыр. Состояниясы жакшы. Бул жерде достор Honda CR-V автоунасы 320 миң сом дейт, 96-жылкы экен. Азыр 1 минут. Номери бар, 2 номери бар екен, чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Дөңгөлөктөрү жайкы, азыр артын өтүп көрөлү. Honda Stream 1.7 объемда, жылы 2002, басы $5,300. Дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы болду. Бүт комплект мындай кошумча бамперге турган, парктори бар экен. Болгон жумушу ошол алдыңкы терезесинде кичине жаракасы бар экен, ошону жалайындага карап алмаштырса болот. Honda Step RF3 ак түстө. 2 объем автомат, 335 миң километр жүрүптүр. Басы $6,500. Дөңгөлөктөрү кышкы. Honda Step RF3. Stream'ni көрсөтөлү тондар. Дагы бир жакшы болду. Honda Stream. Бул дагы 1.7, 2002 жылкы. Цена из-за срочности деп жазып коюптур. 4.9 дейт, 279 миң километр жүргөн. Кызыл түстө дагы бир Honda Fit 2003 1.3. 271 миң километр жүргөн, пробег оригинал деп жазып тұр, $5,500 сұрап жатам дейт. Honda Step баклажан түстө, спада кузов, жылы 2004, объем 2. Басы $8,000 сұрап жатыр, пробег 235 миң километр жүргөн. Дөңгөлөктөр азыр кышка даяр эмес, жайкы дөңгөлөктөрдө. Абал эми көрүп турганыңыздардай, ушундай көрүнүштө турат, бир аз чаң болуп турат, азыр состояниясын айтыш кыйын кузовуна. Бул жакта Honda Odyssey'дин 3-үнчү кузову абсолют. Баклажанга окшоп кеткен цветте, сыры. Жылы 2003-2.4, басы $6,500. Ушул номерлерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр, азыр эшиги жабык. Андан кийинкини көрсөтөлү. Honda Accord CL7'nin универсалы 2.4 объемда, жылы 2002. Ушул капот азыр ачып коюптур, моторун көрсөңүздөр болот, жакшы болду. Басы 5.7 сурап жатыр. Ушул номерге байланышка чыгасыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салону жок ба? Ачып коесузбу? Универсал Аккордтун салонун көрөлү. Ушундай көрүнүштө ачык түстөгү отуруштар, электро көтөргүчтөр. Универсал Honda Accord. Эми кезекте ушул Альфардты көрсөтөм достор. Россиядан келген, номер учетты көрүп турасыздар, Россияныкы.
Газ бар екен, газ бензин, жылы 2004, объем 3. Жұмысшы жоқ, без уважения деп жазып тұр, отырыштары шындай көрінішті. Потолок таза, 2 люк бар. Toyota Alphard'ın hazır артын өтіп көрелі, артыңқы бамперінде дағы парктрониктері бар. Toyota Alphard. Subaru Legacy B4'ün универсалы, көк түсті, жылы 2000, объем 2 twin turbo, коробкасы автомат, басы $4000 сұрап жатыр, пробег 427 000 километр жүрген. Bir salonu көп böyle. Kojasi. Отырыштар кожа екен да, шында подогрев бар да, іштейді. Жоқ, подогрев. Подогрев жоқ бұларда. Подогрев жоқ, үстінде багажниктері да бар екен, шындай. Спортивный күштерді салып қойыптыр. Достар, видеолар жақ болмаса лайк баспаңыздар. Азыр бұяқта Армениядан келген Alphard'ты кейінгі шығарышта баштайым. Алыстабай тұрыңыздар.